Алексей Ширшовтун оң қолы шопыру санариптештирүү министри Талант Имановға bir топ объектілерді өткөрүп берді. Токтом аркылуу. Торпеда чыгарган, оқ-дары чыгарган Дастан заводун эмне тиешеси бар? Ушундай чоң курал жарак чыгарган стратегиялык объектилерибизди, банкты, 3 миллион абоненти менен Мегакомду, ошончо чоң ири жер аянты бар Кыргыз Телекомду Ширшовтун колуна карматпадыкпы? Мына ушундай токтомду алмаз акынжаны жокко чыгарыш керек. Мегаком үчүн мына канча саясатчылар түрмөдө отурду. Мамлекет өзү эл аралык соттордо күрөшүп, мына ушул акыркы сот ушул жылда бүткөн. Биз күрөшүп акыркыда ошол эле Министерство цифрового развития Ширшовго берип атабыз. Ширшов менен Талант Иманов алар досу. Талант Иманов заводду Дастан жетектеген, Ширшов дагы Дастанды жетектеген. Анти куралды чыгарган учурда, торпедан чыгарган учурунда заводду Министерство цифрового развития берип атышат да. Эки досуна берип заводду, эки киши жетектеген заводду, талкалап ошол заводду 150 миллион сомго ИВЛ'ды алып азыр складта жатат. Ошону карап чыгыш керек. Рахмат, урматтуу депутаттар.